Балдар, сабагыбызды баштаардан мурда жагымдуу маанай түзүп алсак. Сабагыбыздын максаты балдар, силер үй жаныбарлары жөнүндө маалымат аласыңар. Силердин ой жүгүртүүңөр, сүйлөө кебиңер өсөт. Адептүүлүккө, ынтымактуулукка, бири-бириңерге аяр мамиле жасоого жана ошондой эле жаныбарларга камкордук кылууга тарбияланасыңар. Балдар, силер үй жаныбарларын билесиңерби? Үй жаныбарларыга уй, кой, эчки, жылкы жана башкалар кирет. Уйдун баласын музоо дейбиз. Койдун баласын козу дейбиз. Эчкинин баласын улак дейбиз. Ал эми жылкынын баласын кулун дейбиз. Булар эмне үчүн үй жаныбарлар деп аталат? Себеби бул жаныбарлар адамдардын камкордугуна, үй короосуна жашайт. Үй жаныбарлардын адамдарга пайдасы өтө чоң. Мисалы, уй бизге эт, сүт берет. Сүттөн биз каймак, айран жасайбыз. Ал эми иттин дагы пайдасы бизге өтө чоң. Ит биздин короо жайларыбызды кайтарат. Илгери ата-энелерибиз ит адамдын досу деген макалды бекеринен айтышкан эмес. Биз үй жаныбарларына камкордук кылып, аяр мамиле жасашыбыз керек. Балдар, чарчап калган жоксуңарбы? Келгиле анда көнүгүү жасап алалы. Апельсин. Кана баарыбыз даярбызбы? Азаматсыңар. Биз болобуз апельсин. Баарыбызга тең болсун. Бир бөлүгү түлкүгө, бир бөлүгү кирпиге, бир бөлүгү чымчыкка, бир бөлүгү чычканга, карыш-кырга сабагы, ал бизге ачууланды, ар тарапка качалы. Азаматтар, кана балдар, эс алып алдыкпы? Балдар, бүгүнкү сабагыбыз силерге жактыбы?
Силер мага үй жаныбарларын атап бергилечи. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аягына келип жетти. Карагылачы, быйтыкчалар силерди мактап, алкап турат. Саламатта калгыла. Мен силерди жакшы көрөм.